레몬 축하합니다. Second place goes to NL5 Reborn from Kyrgyzstan. Бакыт, Бектур, Илгиз, Евгений жана Дулат. Бул 5 жигит компьютер айдыңындагы спортто азырынча Кыргызстанда алдыңкылардан. 5 кишиден турган команданын аты NL5. Жакында эле бул жигиттер Кореяда өткөн Азия биринчилигинен мыкты жыйынтык менен кайтышты. 24 команданын арасында 2-нчи орунга татып, 18 000 АКШ доллары өлчөмүндө байгеге ээ болушту. Общался с пару ребятами, с которыми сейчас. Сентябрь айында бул мелдеш тууралуу маалыматты окуп, биз деле катышсакпы деген ойдо балдар менен кеңешип команда топтодук. Таймаштар өтө кызыктуу өттү. Азиянын 24 өлкөсүнөн командалар келиптир. Финалда Кытайдын ТОТ деген тобу менен ойноп, тилекке каршы жеңилдик. Жигиттер киберспорт менен 2 жылдан бери такаймашат. Жыйынтык жакшы. Жада калса өздөрүнүн көрмандарын тапкан. Айтымдарында компьютердик оюндарды ойноп эле чектелбестен жакшы аракеттенсе, мынтип ийгиликке жетсе болот. Стоит где-то 2-3 часа поиграть, потом пойти там покушать, может маме помочь. Как всегда. Жеңишке жетүү үчүн жакшы ойнодон сырткары өзүң да көңүл бөлүшүң керек. Кечке компьютерде олтура берсең, көздөрүң ооруп, өзүңдү жаман сезесиң. Андыктан машыгуунун туура пландаштыруу керек. Мисалы мен күнүнө 3 сааттан машыксам болот. Компьютерде эле олтура бербей, башка жумуштарды да унутпоо керек. Киберспорттун түрү көп. Көбүнчө Counter-Strike, Dota 2 версиялары боюнча таймаштар өтөт. Командада 5 оюнчу болуп, максат каршылаштын курулуштарын талкалап жеңишке жетүү. Детская игра, еще, наверное, ни один киберспортсмен, из нас не думал, что... Мен эч качан киберспортчу болом деп ойлогон эмесмин. Башында жөн эле ойночумун, кийин досторум менен жарышып, анан бара-бара мелдештерге катышып баштадык. Көрсө киберспорт менен деле ийгиликтерге жетсе болот экен. Эми Кытайда өтө турган эл аралык мелдешке даярданып жатабыз. Киберспорт Кыргызстанда жакшы өнүгүүдө. Айрыкча жаштар арасында бул спорт кеңири тарап барат. Ар жума сайын түрдүү мелдештер уюштурулуп, спортчулардын чебердиги өсүүдө. Ал эми NL5 тобу муну менен чектелип калбастан дагы алдыга умтулууга даяр. Гүлжан Турдубаева, Азамат Иманов, ЛТР, Бишкек.